Саламатсыздарбы, урматтуу окуучу достор жана жалпы эле сабактын катышуучулары. Сиздер менен мен Ош туунун мектеп лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Орозбекова Ырыскүл Орозбековна болмокчумун. Бүгүн 10-класстар үчүн кыргыз тили сабагын баштайбыз. Сабагыбыздын темасы этиштин татаал формаларынын жасалышы. Сабагыбыздын максаты. Балдар, бүгүн силер бул сабактан этиштин татаал формалары боюнча билимдериңерди бышыктай аласыңар. Этиштин татаал формаларынын жасалышы боюнча түшүнүк ала аласыңар. Өз алдынча окуп үйрөнүүгө, ой жүгүртүүгө үйрөнө аласыңар. Жана жоопкерчиликтүүлүккө, бири-бириңерди сыйлоого тарбияланасыңар. Жаңы темага көңүл бурабыз. Этиштин татаал формалары негизги этиштерден жана жардамчы этиштерден жасаларын абдан жакшы билесиңер, балдар. Ал эми негизги этиштер лексикалык баштапкы маанилерин дайыма сакташат да, чакчылдардын а, ый, ып, каны формаларында турушат. Бул чакчыл формалар биринчиден негизги жана жардамчы этиштерди өз ара байланыштырса, экинчиден этиштик татаал формаларды уюштурууда негизги каражат болуп саналат. Алсак, аргасы түгөнүп келе жаткан акбара коркунучтан улуп жиберди. Бөдөнөнүн жаңы талпынган малапандары улаан бир жерге конуп учуп жүрүшөт. Кайрадан эл тынчый түштү. Бул сүйлөмдөрдө улуп, конуп учуп, тынчый деген негизги этиштер чакчылдын улуп дегенде ып, конуп учупта дагы ып, ал эми тынчый дегенде ый мүчөлөрү жасалды. Белгиленген чакчыл формасындагы этиш сөздөрдүн алгачкы лексикалык мааниси сакталып турат жана сөз болуп жаткан окуядагы кыймыл-аракеттин негизги түшүндүгүн туюндуруп турат. Ошондуктан этиштин татаал формасынын тутумундагы мындай этиштер негизги этиштер деп аталат. Ал эми жардамчы этиштер өздөрүнүн баштапкы лексикалык маанилеринен алыстайт. Негизги этиш билдирген түшүнүктү маанилик жактан толуктап турат. Грамматикалык түзүлүшү жагынан жардамчы этиштер жак жана чак формалуу келишет. Тактап айтканда, негизги этиш тарабынан жасалган кыймыл-аракеттин кайсыл жак тарабынан жана качан аткарылгандыгын билдирип турат. Анда мисалдарга көңүл буралы. Бурма бөкчөңдөп ар бирине суу берип жүрөт. Беккул болуп бир топ балдар буудай терип жатышты. Ызы чуудан кулагым тунжурап кетти. Бул жерде жардамчы этиштер жүрөт, жатышты, кетти деген жардамчы этиштер катышты. Бул сүйлөмдөрдөгү атап өткөн жүрөт, жатышты, кетти деген жардамчы этиштер силер ойлогон керебетке жатты же болбосо тоодо жүрөт, үйгө кетти сыяктуу өзүнүн баштапкы маанисин сактаган жок. Негизги этиш билдирген түшүнүктөрдүн маанисин туюндурду. Суу берип жүрөт. Берип деген негизги этиштин гана маанисин толуктады. Жатышты. Буудай терип жатышты дегендеги терип деген негизги этишке жардамчы катары колдонулуп сүйлөмдү толуктады. Кетти. Кулагым тунжурап кетти. Тунжурап деген негизги этишке толуктоо киргизүү максатында бизге ушул жардамчы этиштер колдонулду. Ошондой эле кыймыл-аракеттин үчүнчү жак тарабынан аткарылгандыгын, сөз болуп жаткан учурун, мурда болуп өткөндүгүн билдирип турат. Ошондуктан бул сыяктуу этиштер жардамчы этиштер деп аталат. Негизги этиштер лексикалык баштапкы маанисин сактаганы менен этиштин татаал формасынын тутумунда турганда жардамчы этиштердей эле
өз алдынча колдонула албайт. Алар ичара ажырагыс тутумдашат да бир гана кыймыл аракетти татаал маанини билдирет. Экөө биригип сүйлөмдүн бир гана мүчөсүнүн милдетин аткарарын эсибизден чыгарбайлы. Көрдүңөр балдар, биз негизги этиштер алгачкы формасын сактады дегенибиз менен алар деле жардамчы этиштердей сыяктуу өз алдынча турганда бизге өзүнчө маани бере албайт экен. Алар дагы жардамчы этиштин жардамы менен гана бизге маанилик бүтүндүктү туюндуруп турат экен. Этиштин татаал формалары 2 сөздөн гана эмес, 3 сөздөн да жасалышы ыктымал. Мында биринчи сөзү негизги этиштен, ал эми калган экөө жардамчы этиштерден жасалат. Алсак, аяна менен айтурган табиятынан бул талантты өздөштүрүп жүрүп отурган. Людмила Григорьевнага болгон элдин сүйүүсү өчмөк тургай кайра ого бетер тутанып жаткандыгын көрсөтүп турбайбы? Сүйлөмдөргө көңүл бурабыз кайрадан. Өздөштүрүп жүрүп отурган деген татаал этиш бул жерде 3 сөздөн турду, карагыла. Мында негизги этиш өздөштүрүп деген сөз болсо, жүрүп отурган деген жардамчы этиш катары колдонулду. Людмила Григорьевнага болгон элдин сүйүүсү өчмөк тургай кайра ого бетер тутанып жаткандыгын көрсөтүп турбайбы? Этиш сөз тутанып жаткандыгын көрсөтүп турбайбы деген этиш сөздүн негизги этиш тутанып деген болсо, жардамчы этиш жаткандыгын көрсөтүп турбайбы деген жардамчы этиштер менен жасалды. Балдар, теманы түшүнө алдыңар деген ойдомун. Анда бул тапшырмалар силер үчүн болсун. Көнүгүш дейбиз. Көп чекиттин ордуна татаал этиштерди дал келтирип койгула дейт. Бизге сүйлөмдөр берилиптир. Ал жерде көп чекиттин ордуна биз тиешелүү татаал этиштерди коебуз. Жылкылар кош куруп туяктары дептир дагы. Бул жерде көп чекит бар экен. Бул жерге дал келгендей кылып татаал этиштерди коюшубуз керек. Жылкылар кош куруп туяктары дүбүрттөй баштады деген татаал этишти, дүбүрттөй баштады деген татаал этишти койсок, биздин сүйлөмүбүз толукталат. Жылкылар кош куруп туяктары дүбүрттөй баштады. Ал эми экинчи сүйлөмдө Айтназар карышкырлардын кайдан улуганын тыңшап жатты деген татаал этишти койсок, Айтназар карышкырлардын кайдан улуганын тыңшап жатты деген татаал этишти улоо менен биздин сүйлөмүбүз толукталат. Ал эми калган 2 сүйлөмдү балдар силер өзүңөр толуктайсыңар. Тапшырма. Окуу китебиңердин 149 беттеги 114 көнүгүүсү силер үчүн тапшырма. Берилген суроо тапшырмаларды төмөнкү даректерге жиберсеңер болот. Мына балдар, бүттү бүгүн сабагым. Ар бириңди кылдат карап баалаймын. Бул сабактан керектүүсүн билсеңер, кийинкиге ийгиликти каалаймын. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө аман тургула.